Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Теңгиз Бөлтүрков азамат экен. Кыргыздын бычак асап уулу намыс коргоп туу көтөрө турган жигити деп ушуларды айтат. Мөңгүлөрдү талкалап сансыз алтынды ташып кеткен, каалаган адамын сатып алган Центра Голд менен ушул киши кармашып жатат. Алар убагында кааласа сатып алып же көзүн тазалап коюшкан. Бул чоң риск. Насирдин Исановдун түйүнө да кумтөргө байланышкан мафия жеткен. Теңгиз Бөлтүрковдун артына туруп колдоп берели. Ал жалпыбыздын намысты талашып жатат. Урматтуу мекендештерим, тагдырдын оор сыноосунан сиздерге кайрылууга аргасызбыз. Жок дегенде бөлүшүп, лайк басып коюңуздар. Уулубуз Даниэлдин оорусу 4 айлык кезинде окулисттин диагнозу менен эки көзү көрбөй калганын билип, ошол күндөн баштап Даниэлдин оорусу менен алышып келе жатабыз. Даниэл өзү 6,5 айлык. Даниэл операцияга 2 жолу барып, 3 операцияны башынан өткөрдү. Алдыда ким билет дагы канча операция күтүп турганын. Биринчи барганыбызда акча каражатына байланыштуу кечигип калганбыз. Эртерээк барганыбызда жок дебесе көбүрөөк мүмкүнчүлүк болмок. Баш сөөгү менен жиликтин ортосунда дагы сөөгү толук өсүп чыкпай калган. Ага болсо ай сайын массаж алып турабыз. Азыркы учурда балам Даниэл жардамга муктаж. Бул жолкусуна кечикпей барсак 2 же 3% болсо дагы сактап кала алат экенбиз. Ар бир аракетиңиз бизге пайдалуу. Жок дегенде ушул видеого лайк басып, бөлүшүп, чогулап жардам берели кыргыз элим. Эл сом 0700 08 30 74. Апасы Мамытканова Гулистан. Канайымыбыз мээримдүү эне, сүйүктүү жубай, чыдамкай сабырдуу аял заты. Кайраттуулугу Курманжан Датка энебиздей, акылмандыгы Каныке энебиздей, сабырдуулугу менен токтоолугу деңиздей терең, өзүн алып жүрүүсү тыккан, ашыкча сүйлөбөгөн, өз балдарына эле эмес, мекенчилердин баарына экинчи эне болуп, мээримдүүлүгү, жөнөкөйлүгү менен айланасына 7 эл дубандын уул кыздарын батырып, улууну урматтап, кичүүнү ызаттап, Садыр Нуркожоевич президент болгучу эле көпчүлүктүн сыйына татыган айым. Канайымыбыз Садыр Нуркожоевич президент болгондон кийин резиденция жана чет мамлекеттерде эс алып жүрө берсе болот эле. Айгүл азыркы күнгө чейин эле муктаждарга жардам берип жатат. Көрө албагандар көп экен. Бирок ак ийилет сынбайт демекчи, оор күндөрдө сынбаган Канайымыбыз мындайда каралоого сынбайт. Эльвира Аманова. Шамурза Бөрүкулов: Канаданы соттордон утуп алсак экен, Кыргызстан өнүгүп кетсе эле деп Кудайдан тилеп калдык. Урматтуу баткендик боордоштор, силер чек араны таптакыр жаап, тажик тарапка жүк өткөрбөй кое турган мыйзамдарды чыгарып беришет деп Жогорку Кеңештин депутаттарынан үмүт кылбай эле койгула. Тажиктер тарапка кандай гана жүк өтпөсүн, ошонун баары дал ошол депутаттардын уурулуктары, акча иштеткен бизнеси, нан таап жаткан кесиби деп койсок эч адашпайбыз. Баткенде өлгөн 36 адамдын өлүгү булар үчүн дайраны кечип өтүшсө, ашыгына чыкпагандай эле кеп. Эмне үчүн булар парламенттик шайлоодо өлүп житишип аргандай болуп өзгөрүшүп, бир карасаң асмандагы айдалып берем дешип, элди алдаган аферистер, анан эле мени шайлап койгулачы деп бөжөңдөп эшигиң алдына чейин келген тилемчилер. Бир тур артисттер кээде маскара поздор боло калышат. Депутаттын айлыгы 20-30 миң сомдун айланасында болсо, элдин каргышын тынбай алып жаткандарына карабай, атүгүл чимкириктер, малдар, жегиштер деген сыяктуу ар кандай аттарга конушуп жатышса да, баарына кайыл болушуп депутат болгулары келишет. Себеби өлкөдө болуп жаткан бүт арам иштер, Кыргызстандан өтүп жаткан контрабанда жүктөр баары ушул депутаттардын мыйзамсыз кылмыштары болуп эсептелет. Ар бир региондордо казылып жаткан алтындын үстүндө да дал ошол райондун депутаттары очоюп үлүш менен олтурушат. Буларда намыс деген нерседен тырмакча да калбаган. Кече эле тажиктер басып киришип, жерибизди тепсешип, элибизди кырышып, үй жайларыбызды өрттөгөндөрү буларга сезилген деле жок. Касапчыга мал кайгы, кара ичкиге жан кайгы дегендей. Булар баткен элин ойлоп эмес, токтоп калган бизнестерин ойлоп сыгылышып жүрүшөт. Минимум 200 миң доллар, а максимум $1 миллион төлөшүп, депутат болушкан жемкорлор элди ойлойбу? Мына азыркы күндө президентибиз кумтөр боюнча чоң иш баштап олтурат. Биз карапайым чортамандар жатып турсак да, басып кетип жатсак да түгүл уктайлы деп жаздыкка башты коердун алдында да жүзүбүз жарык болуп, Канаданы соттордон утуп алсак экен, Кыргызстан өнүгүп кетсе эле деп Кудайдан тилеп калдык. А бул депутаттар тескерисинче баары мурдагыдай калса экен, алтындан алып жаткан үлүшүбүздөн ажырап калбасак экен дешип тилек кылып олтурушат. Ошон үчүн урматтуу баткендиктер, өзүңөргө гана ишенгиле. Тажик тарапка кандай жүк ташылбасын кармап өрттөп салгыла. Тажиктерде аяш жок. Тажиктер менен илгертеден бир тууган болуп жашап келгенбиз деген 200 бейлимчи ары жоктордун сандырак сөздөрүн укпагыла. Тажиктер менен такыр эле коңшулардай мамиле болгон эмес. Эми болсо эч качан жакшы болбойбуз. Өлгөн 36 адамыбыз үчүн аларга кечирим жок. Кыргыздын кээ кылымдарга чейин унутулбайт. Бизге тажиктердин сасып калган мөмөлөрүнүн кереги жок. Биз жолдорду тосуп, сууларыбызды мүмкүн болушунча
чаларга өткөрбөй өзүбүз иштетип, электричество жактан да тартып коюшубуз керек. Баткенде 3 күн согуш болуп жатса, Бишкекте 3 күн бийликти кулатабыз дешип, өзүбүздөй эле кыргыздар тополоң салышты. Муну да эсиңерге тутуп койгула. Туура Талас Нарын Ысык көлдө боордошторубуз жардамдарын жиберип, силерди ойлоп, кабыргалар кайшып жаткандарын сездик. Ошол эле маалда Баткендеги согушту чымын чаккандай сезбеген жугундукорлорду да көрдүк. Мен бул нерселерди эмне үчүн айтып жатам? Бир үйдүн жарыгы башка үйгө тийбейт экен. Силердин башыңарга түшкөн кара күндөрдү сезбеген кыргыздар да көп болду. Силерди ойлобой, өздөрүнүн бизнесин ойлогон депутаттардан эмне жакшылык күтөсүңөр? Ошон үчүн элдик кошун түзүп, жолду, чек араны өзүңөр карагыла. Депутаттарга ишенип жүрүп, эмне болгонуңарды эсиңерден чыгарбагыла. Контрабанда жүк дал ошолордуку. Биздей жөнөкөй адамдар сасык тажикке күйүүчү май ташымак турсун, сумкабызды сүдүрөп барып, базарда буюм саткандан да уялабыз. Силерге Кудай күч-кубат берсин. Шамырза Бөрүкулов. Ош облусунун Ноокат районунда заманбап калкты тейлөө борборунун ачылыш аземи болуп, ага Улукбек Марипов катышты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Улукбек Марипов жаңы калкты тейлөө борборунун иши менен таанышып, кадрлар менен баарлашты. Калкты тейлөө борборунда баардык шарттар түзүлүп, жарандарды документтештирүүнүн процесси арыз кабыл алуудан баштап, документти даярдоо жана берүүгө чейин автоматташтырылган. Арыз берүүчүлөр имараттан чыкпай туруп, тийиштүү документтерди чогулта алат. Сунушталып жаткан мамлекеттик тейлөө көрсөтүү сапатын жогорулатуу, жарандарга жагымдуу шарттарды түзүү боюнча милдеттер акырындык менен ишке ашырылууда. Бул сыяктуу тейлөө борборлору өлкө боюнча ачылууда деп белгиледи ал. Маалымат үчүн, калкты тейлөө борбору заманбап жабдуулар, ыңгайлуу жумушчу орундар, маалымат алуу зонасы менен камсыздалган. Электрондук кезек жана видео көзөмөл камералар орнотулган. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн шарттар каралып, эне жана бала бөлмөсү, өзүн-өзү тейлөө зонасы каралган. Анда порталдын мүмкүнчүлүктөрүн толук кандуу пайдаланууга шарттар бар. Бактыбек Калмаматов жакында чоң кызматка барат. Учурда элдик референдумдун жыйынтыгы чыгып, өлкөнүн жоопкерчилиги толук кандуу президентке жүктөлгөнү турат. Ошондон улам президент Садыр Жапаров революциядан кийин өткөл мезгилде келген убактылууларды жаңы чакырыктарга жооп берген, салмактуу кадрларга алмаштырууга ниеттенип турган учуру. Жакшы ниет жарым ырыс дегендей, президент мырза ички жана тышкы саясий абалды эске алуу менен өлкө аймагындагы саясий күчтөрдү улуттук идеологиянын тегерегине топтоону көздөп жатыптыр. Сталин айткандай, чындап эле кадрлар баарын чечери 5тен белгилүү эмеспи. Анткени менен туулган урук, дос, жар, тааныш, билиш принцибин эске алганда, чукул арада кадр саясатын оңдоп кетүү да оңой иш эмес. Ошол эле учурда президенттин кадрдык саясатына таасир этчү күчтөр кедергисин тийгизип, арабаны оңго солго тартары турган иш. Президентке болгон таасирин жоготуудан корккондор коркконго кош көрүнөт болуп, президенттин тигил же бул салмактуу саясатчылар менен кызматташуусуна жолтоо болгондор да жок эмес экен. Садыр Жапаров жакынкы күндөрдө кимге эмне сунуштарын алдын ала билген амал көйлөр күн мурунтан ортого от жагуу менен элек. Мына ошол азаматтар Садыр Жапаровдун Бактыбек Калмаматовго үлкөн кызмат сунуштарын эшиткенден бери Калмаматовго каршы кара пиар менен алек. Эринбей отуруп, эски видеолорду кескилеп, бир жактуу жаман көрсөтүү менен убара. Кызыгы, силер кескилеген эски видеолордун толугун көрүп отуруп, кечеки 5-октябрда толкундоолорго Калмаматовдун кошкон салымы ат көтөргүс экен. Канткен күндө да Жапаров менен Калмаматовду кайраштыруудан өзүңөргө да өлкөгө да пайда чыкпаарын билсеңер болгону. Көздүү мончок жерде калбайт эмеспи? Кыргыз-тажик чек арасындагы айылдарга Тажикстан тараптан жасалган аскердик агрессиядан жабыркагандар үчүн ачылган эсепке түшкөн каражаттын суммасы 95 миллион 786 миң сомго жетти. Бул тууралуу экономика жана финансы министрлиги билдирди. Бир эле кетсек, тажик тараптын куралдуу кол салуусунан жабыр тарткан элге жардам көрсөтүү максатында министрлер кабинетинин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү атайын эсеп ачкан. Буга бардык жарандар жана юридикалык тараптар каражат которо алат. Аталган сумма 21 майга карата чогулган акча экени айтылды. Мурдараак облус жетекчилиги 18 майга чейин 82,6 миллион сом чогулганын кабарлаган болчу. Мындай жардамды ири өндүрүш ишканалар, курулуш компаниялар, коомдук уюмдар, чет өлкөдөгү мекендештер жана Кыргызстандын бардык аймактарындагы тургундар жөнөтүүдө. Кыргызстандык спортчу Антонина Шевченко өткөн жумада Хьюстондогу UFC 262 турниринде жеңилгенден кийин үн катты. Посту өзүнүн Instagram баракчасына чыгарды. Шевченко америкалык спортчу Андреа Лига утулуп калган. Каршылашы экинчи раундда колду кайруу ыкмасын колдонгон. Бирок UFC уюму экөөнө бирдей гонорар берген. Спортчуну колдогон көрмандарына ыраазычылык билдирди. Беттеш мен үчүн ийгиликсиз болуп калды, бирок алдыда бир эле жол бар, койгон максат боюнча иштеп, күн сайын мыкты болуу керек деген спортчу. Шевченко Хьюстондо жагымдуу ирмемдери калганын айтып, кармаштагы бир нече сүрөт менен бөлүшкөн. Кыргызстандык спортчу ММА'де жалпысынан 9 беттеште жеңүүчү болуп 3 жолу утулган.
Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан дагы 8 бейтап көз жумду. Алардын 4-өө Бишкекте, 3-өө Чүйдө, 1-өө Ысык-Көл облусунда катталды. Муну менен илдеттен каза тапкандардын саны 1751 кишиге жетти. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын 23-майдагы маалыматына ылайык, соңку бир суткада 325 кишиден вирус жаңы аныкталды. Анын көбү Бишкекте, мурда ооруп жаткандардын ичинен 365 киши сакайып чыкты. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанда 102.511 киши вирус жугузуп алды, анын 95.811 сакайды. Учурда 1555 киши стационарда дарыланып жатат. Алардын ичинен 81 бейтаптын абалы өтө оор экени кабарланды. Соңку күндөрү COVID-19 илдетинен көз жумгандар көбөйүп, май айынын башынан бери эле 147 бейтап жашоо менен кош айтышкан. Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Расмий маалыматка ылайык ушул күндөрү 70 миңге жакын киши вакцина алды. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Бишкекте айрым маданий мекемелер карантинге алынып, массалык иш-чараларды өткөрүүнү токтотту. Бишкекте 97 жаштагы аялдын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык Токтоналиев көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу турак үйдүн батиринин бекилип калган эшигин ачууга Бишкек шаардык куткаруу кызматынын 5 куткаруучусу тартылган. Эшикти ачкан кезде батирдин ичинен 1924-жылы туулган аял кишинин сөөгү табылган. Жансыз денени куткаруучулар Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Мексиканын Антисапан де Саргоса муниципалдык аймагында кеминде 30 кишини өлтүргөн 72 жаштагы пенсионер кармалды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жергиликтүү полициянын маалыматына шилтеме берүү менен жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, кылмышкер акыркы 20 жыл ичинде кеминде 30 кишини өлтүргөн деп айыпталууда. Полиция кызматкерлери 34 жаштагы жергиликтүү тургун Рейна Родригестин өлүмүнөн кийин кылмышкердин изине түшкөн. Маалыматка караганда Рейна Родригес 13-майда дайынсыз жоголгон, ал бир баласын тарбиялаган жалгыз бой эне болгон. Рейна Родригес кылмышкер менен кошуна болчу. Кылмышкер анын уюлдук телефон саткан дүкөнүнө байма-бай келип турган. Кошуналар аны акыркы жолу кылмышкердин үйүнө конокко келгендигин көрүшкөн. Кылмышкердин үйүнө тинтүү жүргүзгөндө Рейна Родригестин денесинин айрым бөлүктөрү жиликтенген абалда табылган. Мындан сырткары башка белгисиз адамдардын да сөөктөрүнүн калдыктары табылган. Ошондой эле анын курмандыгы болгон ар башка курактагы адамдардын документтери менен буюмдары, киши өлтүрүү маалында жаздырып алган аудио жазуулар табылган. Тергөө маалында белгилүү болгондой, ал адамдарды өлтүргөн соң алардын этин тамакка колдонуп жүргөн. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер.